Арбаңыздар, урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү берүүбүздө жакында эле Ордолоо шаарына мэр болгон Бакытбек Жетигенов тууралуу кеп калабыз. Тагыраагы анын өмүр таржымалына Жогорку Кеңештин депутаты болуп турганда тапшырган декларацияларын, байлыктарын ачыктайбыз. Биз менен бирге болуңуздар, кызыктын баары алдыда. Бакытбек, силер окуп бүткөн спорт школада бүткөн. Башка уюшулган Алмаз Бокшовдун уюшулган кылмыш топтун мүчөсүн алып келип туруп, СДПКнын тизмеси менен депутат кылды. Токтомго Бакыт Жетигенов кошулбай калыптыр. Кайсы себептер менен ошону тактасам болобу? Камактан бошотулуш керек деген чечимди биз башкы прокуратурага жөнөткөнбүз. 56 жашка чыккан эки депутат Бакытбек Жетигенов Чүй облусунун Сайлык айылына туулган. Билими жогорку Дене тарбия институтун 1991 жылы аяктаган. 2013 жылы болсо юриспруденция адистиги боюнча билим алган. Эмгек жолун 1988 жылы бетонщик болуудан баштаган. 1992 жылдан 2010 жылга чейин жеке ишкерлик менен алектенген. Ал эми 2010 жылы Ар Намыс саясий партиясынын катарында Жогорку Кеңешке депутат болуп шайланат. 6-чакырылышта болсо КСДП партиясынын катарында эл өкүлү болгон. 2014 жылы Ар Намыс партиясында депутат болуп турганда ошол кездеги ички иштер министри Абдылда Суранчиев каралар менен катышы бар делген 20га жакын адамдын атын атаган. Алардын арасында депутат Бакытбек Жетигенов да болгон. 2019 жылы Алмазбек Атамбаевдин партиясы КСДПдан депутат болгон Бакытбек Жетигеновдун аты Токмоктогу аткезчилик чырында дагы аталган. Ошол эле жылы дагы бир окуя коомчулукта кызуу талкууланган. Анда Канат Исаев менен Бакытбек Жетигеновдун мушташканы болгон. Мындай кадамга Канат Исаевдин парламенттин трибунасында экс-президент Алмазбек Атамбаевди сындап, Алмаз Бокшовдун уюшулган кылмыштуу тобунун мүчөсүн алып келип туруп, КСДПнын тизмеси менен депутат кылганын айткан. Уюшулган кылмыш топторго да таасир эткенге аракет кылган. Мына Эркин Мамиталиев канча деген жылга соттолгон адамды кайра алып келип, Жогорку соттун чечимине карабай кайра чыгарып, бийлетип, эмне деген хан сарайларды, пансионаттарды урду. Башка уюшулган Алмаз Бокшовдун уюшулган кылмыш топтун мүчөсүн алып келип туруп, СДПКнын тизмеси менен депутат кылды. 2021 жылы Жогорку Кеңешке шайлоонун алдында тагыраагы 26 ноябрда бийликти күч менен басып алууга даярданган деген шек менен 15 адам кармалат. Алардын арасында парламентарий Бакытбек Жетигенов да болгон. Жетигеновдун жактоочуларынын апелляциялык даттануусу канааттандыруусуз калтырылды. Бакытбек, силер окуп бүткөн спорт школада бүткөн. Бул кишилер акыл эркиндик көргөн айкелебиз менен чоң аракет жасап жакшы иштер кылып көрөбүз. Бирок Жогорку Кеңеш 6 айдан кийин 3 депутатты кылмыш жоопкерчилигине тартуу боюнча башкы прокурордун сунушун карап каршы добуш беришкен. Мындан улам Жетигенов 23 декабрда бошотулган. 6-чы микрофон, процедуралык маселе. Токтомго Бакыт Жетигенов кошулбай калыптыр. Кайсы себептер менен ошону тактасам болобу? Жаңы эле башында айттык элек, 3 депутат боюнча тең комиссия биринчи отурумунда булар мыйзамсыз камалып отурат. Булар Жогорку Кеңеш макулдук бергенге чейин үчөө тең камактан бошотулуш керек деген чечимди биз башкы прокуратурага жөнөткөнбүз. Андан кийин макулдук берүү боюнча негизги маселе каралып баштаганда тилекке каршы Жетигеновдун жактоочулары жыйынга келген жок, катыша албай калышты. Бир жүйөлүү себептер менен күч органдарынын кызматкерлеринде материалдар жок экен. Бүгүн жактоочулары келди, жакындары келди. Кудай буйруса бүгүн эгерде жыйын аяктай турган болсок, комиссиянын ишин улантабыз дагы, аны карайбыз. Серепчилердин баамында Бакытбек Жетигеновдун экинчи стратегиялык маанидеги чоң шаарга башчы болуп дайындалуусунун саясий гана себеби бар. Аткаруу бийлигинде иштебеген Жетигенов Ош шаарында олуттуу өзгөрүүлөрдү кылаарына ишенгенде рас. Эми экс-депутаттын жана учурдагы Ош шаарынын мэри Бакытбек Жетигеновдун тапшырган декларацияларына келе турган болсок. Декларатор Политмер KG сайтынын маалыматтарына ылайык Жетигенов 2015 жылдан бери 3 жолу декларация тапшырган. Ага ылайык 2015 жылы 737 миң сомдун айланасына киреше тапкан, аянты 114 жана 108 чарчы метрди түзгөн 2 турак жайын көрсөткөн. Мындан тышкары 2014 жылы чыккан Lexus 570 унасы бар.
тууган уруктардын кирешелерин, өзүнүн чыгышаларын жана башка мал мүлктөрүн көрсөткөн эмес. 2016 жылкы декларациясы жок. 2017 жылы болсо ошол кездеги эл өкүлү 1 жыл ичинде 741.236 сом киреше тапкан. Турак жайлардан болсо болгону аянты 383 чарчы метрди түзгөн үйдү көрсөткөн. Башка эч кандай маалымат жок. Акыркы декларациясын Бакытбек Жетигенов 2020 жылы тапшырган, агалайык бул жылы мурдагы декларацияларына салыштырмалуу эң аз кирешесин көрсөткөн. 1 жыл ичинде болгону 665.915 сом тапкан, аянты 108 чарчы метрди түзгөн үйдү көрсөткөн. Башка жарытылуу деле эч кандай маалымат жок. Бирок 1992 жылдан 2010 жылга чейин жеке ишкерлик менен алектенгенин жана 2 жолу жогорку кеңештин депутаты болгонун эске алганда, урматтуу Ош шаарынын мэри Бакытбек Жетигенов өзүнүн анык кирешелерин декларацияда толук көрсөткөн эмес.